Саламатсызбы? Алгач өзүңүздү биздин досторго тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык, атым Гүлзат, Нарын районунда Керимбай уулу Сары атындагы орто мектебинен келдим. Чоң рахмат. Эми сиз ушул Чүй областындагы Сак Ата районундагы лагерибизге келип катышып бердиңиз жана ошондой эле маалыматтарга, билимдерге ээ болдуңуз. Ошол эле лагерь кандай өттү? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Лагерь эң жакшы өттү. 3 күн ичинде биз өтө пайдалуу, керектүү, кызыктуу маалыматтарды ала алдык. Буюрса ошо алган маалыматтарыбызга таянып, алган билимдерибизге таянып, жеринде ошо Кыздар Федерациясынын жасап жаткан иштери тууралуу башка кыздар менен, башка кесиптештерибиз менен да бөлүшүп иштешебиз деп ойлойм. Чоң рахмат. Ал эми 25 ноябрь гендердик зордук-зомбулукка каршы күнү болуп эсептелинет. Ошондой эле сиз ошол күнгө өзүңүз кандай иш-чараларды өтөсүз? Жана ошондой эле мектебиңизде кыздар кеңештеринде кандай иштер болот? Ошолор жөнүндө да айта кетсеңиз. Ушул сиздерден алган билимдерге таянуу менен баргандан кийин биз ошо кыздар уюму дагы кыздар менен биргеликте бир иш-чараларды өтөбүз деп пландап жатабыз. Эми кандай форматта болот десек, бул азырынча ойлонушуп жатабыз, бирок бул күндү мындай ошо масштабтуу, кызыктуу кылып өткөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Ал эми ушул лагерибиздин алсыз жана күчтүү жактарын көрө алдыңызбы? Ошолор жөнүндө да айта кетсеңиз. Эми күчтүү жагы, лагердин күчтүү жагы албетте бул область, 7 областтан келген мыкты кыздардын бар экенин өз көзүң менен көрүп, ошо кыздар менен аралашып, бирге иштеши бул башкача эмоцияларды тартуулады, чынын айтыш керек. Өтө мыкты, кыйын кыздар бар экен. Кыргызстандын келечеги жөнүндө мындай кең экенине ынандым да бир жолу. Анан ошо алсыз жагы бул мен үчүн, жеке өзүм жөнүндө айта турган болсом, регламенттин бир узактыгы, ошончо маалыматтарды кабыл алуу, силердин возрастты кубалап 18 жашта болобуз дегениңиз менен кичине бару убакыт өтүп калганы билинип, кичине физически кичине кыйыныраак болду. Чоң рахмат. Ал эми сиздин мындан кийинки иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сага да ийгиликтерди каалайм, Сайкал. Рахмат.